Мындан мурунку ажолор эмне кылып берди эле? Мына ошол күнтөрдөн түшкөн акчалардын аркасы менен зарплаттар көбөйүп атат, пенсиялар көбөйөт деп атат буюрса. Жакшы эле иштер болуп атат, жол салынып атат. Темир жол деген эмне деген каражат менен салынат. Ошонун баарына баштап иш баштап атат, кыскасы жакшы иштерди баштап атат. Наконец-то полностью өттү бизге, полностью өттү. Анда чоң рахмат президентке, иштетип аткан балдарга Кыргыздын чоң рахмат. Бул көптөн бери көтөрүлүп келаткан маселе болчу. Президентибиз илгери депутат кезде муну көтөрүп чыккан. Жакшы нерсе жасады Садыр Жапаров 1 жылдын ичинде, 1,5 жылдын ичинде. Рахмат. Эми өзү Садыр Жапаров өзүм уурдабайм. Элге да мүмкүнчүлүк бербейм уурдаганга деген сөзүнө мен абдан ыраазы болдум. Садыр Жапаровдун өркүнөөсүнө айланайын. Рахмат, рахмат. Эң жакшы качандан бери ушундай эңсеп келатканбыз да. Кумтөр маселеси негизи эле бул өтө көйгөйлүү маселелердин бири болуп келген. Эгерде ошол Садыр Нуркожоевич президентибиз деле ошо соц тармактарга кайрылганы чын болгон болсо, бул өтө эң жогорку деңгээлдеги деп ишенем. Ооба, эң туура кылышты. Потому что бул Кыргыздын байлыгы кыргыздар өздөрү ошол байлыкты бирөөгө жедирбей өздөрү казып өзү иштегенибиз жакшы да, бул эң туура деп эсептейм. Садыр Жапаровга туура эле кылып атат, ошо элге өтсүн элге. Канчадан бери тиги башкалар алып тоноп көчүрүп атты баарын, туурабы? Вертолет менен ташып атышты. Туура кылат, өзүбүзгө өтсүн. Өзү керек да, президент туура эле кылып атат. Башка өлкөгө эмне кереги бар? Өтсүн кылсаң эле. Жоқ, тура эле, собственность государства тура эле. Кумтор биздики да, так юридически так. Өзүбүздүн пайдабызга иштегенде все равно жакшы болот да. Негизи биз канча жолу күйдүк деме Канадага берип атып, ошон үчүн өзүбүздүн жакшылыгыбызга иштесе жакшы болмок дегеним да. Эми Садыр Жапаров канча 12 жылдан бери аракет кылып атты эле. Акыры өтөсүнө чыкты окшойт. Туура эми өзүбүздүкү болгондон кийин өзүбүз иштесин да. Эмелерге канадалыктарга иштебей өзүбүз иштеген жакшы, өзүнүн бюджетке жакшы, өзүбүздүн эмебиз толот деп ишенип атабыз эми. Наконец-то кумтөрдү биз өзүбүзгө алдык. Бирок эми азыр канча калды билбейм. Бирок өткөн жакшы. Мен туура эле деп ойлойм. Канча жылдан бери ушул ичип жеп жанагы жогору жактагылар пайдаланып жүрдү да, аздан болобу, көптөн болобу. Эми жок, бул элдин байлыгы да. Кыргызстанда качылып аткандан кийин элдики болуш керек.